Саламатсыздарбы? Мен Ырыс аймагында жайгашкан номер 78 Закиржан Бакиров орто мектебинин премьер-министри Шабданова Айсулуу боломун. Биринчи суроо. Сенин аймагыңда китепкана барбы? Биздин аймагыбызда китепкана жок болгондугунун себебинен биз өзүбүздүн мектепте китепкананы колдонобуз. Экинчи суроо. Айылыңда жайгашкан китепканага барасыңарбы? Төмөндө айтып кеткендей эле биздин аймагыбызда китепкана жок болгонун себебинен барбайбыз. Жана биз өзүбүздүн мектептеги китепкананы колдонобуз. Үчүнчү суроо. Сен досторуңа китепканага барууга кызыгабы? Биздин аймакта китепкана жок болгон себебинен бара албайбыз. Төртүнчү суроо. Аларга эмне кызык китепканада? Биздин мектептеги китепканада бизде көркөм стилдеги китептер бар. Ошондо китептер кызыктуу жомоктор, энциклопедиялар жана сырткары кызыктуу китептерибиз бар. Ошого кызыгабыз. Бешинчи суроо. Кандай китептер сен үчүн кызыктуу, а досторуңачы? Мен үчүн медицина тармагындагы китептер кызыгат. Адам баласынын дене түзүлүшү, энциклопедиялар жана башка китептерге кызыгам. Досторум болсо көркөм стилдеги китептерге кызыгат. Жомок, илимий стилдеги китептер жана башка кызыктуу китептерге кызыгышат. Алтынчы суроо. Кызыктуу китеп болсо китепканага барат белеңер? Албетте барат болчу. Жетинчи суроо. Китепканаңарда сени канааттандырабы? Мен өзүм оюм айтып кетсем, биздин мектебибиздин китепканасынын шарты жок болгон себебинен мени канааттандырбайт. Сегизинчи суроо. Китепканада китептер жетиштүүбү же жетишпейби? Китептер кызыктуубу же анча кызыктуу эмеспи? Биздин китепканада мектеп программасына тийиштүү китептер жана анын сырткы китептер бар жана жетиштүү. Бирок биздин мектеп программасына тийиштүү китептер аз болгондугу себебинен окуучуларга жетишпей калат. Кызыктуу китептер анча деле көп деп айта албаймын, бирок бизге жетиштүү. Тогузунчу суроо. Китепкананы ыңгайлуу жерде жайгашканбы? Биздин мектептин ичинде жайгашкан себебинен бизге ыңгайлуу. Онунчу суроо. Китепкананын шарты жагымдуубу? Төмөндө айтып кеткендей эле биздин мектептин китепканасы шарттары жагымсыз, неге дегенде ыңгайлуу шарттар жок. 11-чи суроо. Китепкананын ишкерлери окуучуларга жакшы мамиле кылабы? Биздин китепкана эжебиз бизге жакшы мамиле кылат. 12-чи суроо. Китепкананын китептерин канча кымбат жаңыртып туруусу боюнча маалыматың бар? Менин ал боюнча маалыматым жок. 13-чү суроо. Китепканага келген жаңы китептер боюнча маалыматың барбы? Ал боюнча менин маалыматым жок. 14-чү суроо. Айыл аймагына китепкана сага жагабы? Төмөндө айтып кеткендей эле биздин айыл аймагыбызда китепкана жок, ошол себептен канааттандырбайт. 15-чи суроо. Аймагыңдын жаштарына китепкана керекпи? Биздин аймагыбыздын жаштарына албетте китепкана керек. Неге дегенде, биз китеп менен гана өзүбүздүн дүйнө таануубуз жана келечекке болгон үмүттөрүбүз, дүйнө таануубуз ошол менен гана кеңейе алат. 16-чы суроо. Эгерде китепканада жаңы китептер, жаңы электрондук китептер болсо, китепканага баруу кызыктар балдар жана жаштардын арасында көбөйөт беле? Эгерде биздин китепканада жаңы китептер, электрондук китептер бар болсо, албетте биздин жаштар эле эмес, кары адамдар да биздин китепканага барат болчу. 17-чи суроо. Кандай деп ойлойсуң, сенин айылыңда китепкананын жумушун уюштуруу үчүн ким жооптуу? Менин ойлошум боюнча төмөндөгүдөй. Айыл өкмөтү, айыл жаштары жана ага жооптуу инсандар болсо керек деп ойлоймун. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мектеп парламенти, ошондой эле биз менен иш алып барып жаткан агайлар, эжейлер. Менин атым Майрам, фамилиям Тажимаматова. Мен Закиржан Бакиров атындагы жалпы орто билим берүүчү мектеби тарабынан жооп берип жатам. Бүгүнкү жооп берип жаткан сурамжылоонун темасы бул китепкана жөнүндө болмокчу. Анда эмесе сурамжылоону баштасам. Биринчи эле суроо: сенин аймагыңда, айылыңда китепкана барбы? Негизинен биздин айылда китепкана жок, бирок биз окуп жаткан мектептин китепканасы бар. Айылыңда жайгашкан китепканага барасыңбы? Айылда китепкана жок болгондуктан мен мектептин китепканасына барамын. Сенин досторуң, курбуларың китепканага барууга кызыгабы? Албетте, биздин мектептеги окуучулар өздөрүнө керектүү, кызыктуу китептерди алып окууга абдан кызыгышат. Аларга эмне кызык китепканада? Аларга эң кызыгы бул өздөрү каалаган китепти алып окуу.
жана өздөрү каалаган маалыматты өздөрүнө жеткирүү болуп саналат. Кандай китептер сен үчүн кызыктуу? Мен үчүн бул өзүн өнүктүрүү китептери кызыктуу. Анткени азыркы жаштардын көп эле өзүн өнүктүрүүсү керек. Мен дагы өзүм өнүктүрүү үчүн көбүнчө китепканада мотивация берүүчү, өзүн өнүктүрүүчү китептерди окууга көп кызыгамын. Кызыктуу китеп болсо китепканага барат белең. Албетте, китепканага бир гана кызыктуу китеп болуу үчүн эмес, өзүңө маалымат алуу үчүн, өзүңө керектүү маалымат алуу үчүн китепканага барасың. Мен дагы өзүмө кызыктуу маалыматты, өзүм издеген маалыматты алуу үчүн китепканага барамын. Китепканада сени канааттандырат. Эмнеси канааттандырбайт дейт. Негизинен биздин мектеп кичине болгондуктан анын китепканасы деле чакан. Ал жерде отуруп китеп окууга 5-6 адамдык гана орун бар. Ал жерде эч кандай даараткана же болбосо эч кандай кол жуучу же болбосо кандайдыр бир перекур кылуучу эч кандай шарт жок китепканада. Китепканаңарда китептер жетиштүүбү? Китептер кызыктуубу же анча кызыктуу эмеспи дейт. Китепканабызда негизинен китептер жетиштүү деп толук жооп бере албайм. Себеби дегенде китепканабыз дагы чакан болгон үчүн көп китептер ал жерге батпай калат. Китепкана ыңгайлуу жерде жайгашканбы дейт. Китепкана мектептин ыңгайлуу жеринде эле жайгашкан, бирок ал китепкана окуучуларга ыңгайсыздык жаратат. Себеби ал жерде киргениңде эле тар болгондугу үчүн ал жерде баягы кирип бир мындай эркин китепти окуй албайбыз. Китепкананын шарттары жагымдуу дейт. Жылыткычтар, даарат кагаздар дайым барбы дейт. Китепканада жылыткыч бар, жылуу, бирок ичинде даараткана жок. Китепкананын ишкерлери окуучуларга жакшы мамиле кылабы? Ооба. Китепкананын китептерин канчалык бат жаңыртып туруусу боюнча маалыматың бар дейт. Бул бизге айылдык китепкана болгондо көбүнчө поэзия жана башка көп түрдөгү китептер келет эле. Ал эми мектептин китепканасы болгон үчүн мектеп программасындагы гана китептер келет. Ошондуктан бир жылда бир жолу жаңырып турат. Китепканага келген жаңы китептер боюнча маалыматың барбы? Ооба, албетте бар. Себеби дегенде мектеп парламенти өзү жаңы китептер келгенде өзү көзөмөлдөп, ошол китепкананын жумушуусуна жардам берет. Айыл аймагында китепкана сага жагабы? Айыл аймагыбызда китепкана жок. Аймагында жаштарына китепкана керекпи? Албетте, бул айылда китепкана болсо, айылдагы жаштар барып окумак. Себеби өздөрүнө керектүү маалыматты ошол китептен таба алышат. Бизде болсо өзүбүзгө мектептин китепканасындагы жок китептерди биз бул Жалал Абадтык облустук китепканадан алып окуйбуз. Эгер китепканада жаңы китептер жана электрондук китептер болсо, китепканага баруу кызыктар балдар менен жаштардын арасында көбөйөт беле. Ал жерде бир гана айылга китепкана ачып туруп, китептерди эле алып келип тизип коюу керек эмес. Ал жерде ар кандай марафондорду уюштуруу, ар кандай иш-чараларды уюштуруу менен жаштарды китеп окууга тартуу болуп саналат. Кандай деп ойлойсуң, сенин айылыңда китепкананын жумушун уюштуруу үчүн ким жооптуу? Негизинен эң биринчи эле биздин айылга китепкана керек. Бул демилгени биздин жаштар, ошондой эле мектеп парламенти, мектеп администрациясы көтөрүп чыгуусу керек. Ошону менен бирге, айыл өкмөтү менен бирге чогуу иштешип, бул демилгени ишке ашыруу керек. Буга жооптуу мектеп администрациясы, мектеп парламенти, айыл тургундары, ошондой эле айыл өкмөтү жооптуу деп эсептейм.